Биз келинчегим экөөбүз жашаганыбызга 6 жыл болду. 2 балабыз бар. Москвада иштейбиз. Оюма келбеген нерсе болуп кетти. Келинчегим бирөө менен сүйлөшүп коюптур. Жолугуп да коюшкан. Андан бери 1 жыл өттү. Кечирип жашап келем. Келинчегиме эч ишенич калбай калды. 1 жылдан бери 2 жолу кайталанды. Экинчисинде да мейли деп жашап келем. Ажырашайын десем балдарым бар. Аларды тирик жетим кылгым келбейт. Кандай кылсам болот? Кеңешиңизге муктажмын. Тарбия кылыңыз. Абири жок, уяты жок го бул, кандай бул? Уясы турса башка эркек менен сүйлөшөбү. Уясы турса, кичине намыс, ар намыс, аялда эркекке караганда уятты көбүрөөк болуш керек. Катара карма, катара эме кылыш керек, сүйлөшүш керек. Ал катара кармасаң уруп теп келе деп аткан жерим жок. Бирок кичине эркектин сүрү, кичине бир азмас, ар намыс деген кичине уят деген болуш керек да. Күйөөсү туруп башка эмес болуш керек. Тарбия бериш керек. Үйдө таалим болсун, зикир намаз болсун. Бала чаканы баксын, жакшака тарбия алып карасын жакшака. Өзүңүз да таква болуңуз. Мүмкүн сизди көрүп атамдашып аткандыр. Мүмкүн кээ бирлер ар кандай себептер болуп калат да. Ошон турганда мына үй бүлөнү сакташ. Алла таалам ушу мына балдарыңызды айтып атасыз. Мынакей балдарым ушу жетим калбасын. Жетим калбайт. Бирок жакшы кылыңыз, таптакыр болбосо, андан кийин ана маселени чечкенге туура келет. Бирок балдар жетим калбайт, ага кыжалат болбогон.